Саламатсыздарбы? Бул чыгарылышты үй алам деген ниети бардын бардыгы көрүш керек. Үй алам дебей атса дагы, планы жок болсо дагы жакшы тилек жарым ырыс деп коет. Үй алам деп тилек кылыңыздар мынау чыгарылышты көрүңүздөр. Бул Нуркелди курулуш компаниясы Жалал Абадта курулуп аткан мынау Алинур 1 турак жай комплекси. Былтыры эмес 2022 жылы башталган, 2024 жылы декабрда бүтөбүз дешкен, бирок азыр ноябрь айы. Ноябрда дагы бир 8 күндөн кийин официалдуу ачылышын кылып, элге ачкычтарын беребиз деп турушат. Эми азыр болгону гана баягы кирпигин тагып, кашын терип, осмосун коюп, чачын жасап кое турган гана иштер калыптыр. Мындай эшигин алдына мынау арчалар эгилген, мынау таштанды челектери алынып келинген, мындай түнкү жарыктандыруу берүүчү мындай кандай десем, жарыктандыруучу жабдыктар келиптир. Ушуларды коюу, орнотуу, монтаждоо иштери гана болуп атат. Фасад бүтүптүр. Мына биринчи, экинчи кабаты соода борбор, анан жанагы офис болот экен. Нуркелдини мен башында айттым эле. Силер ушул жерге куруп, элге бардыгын сатып өзүңөр кетип калбайсыңарбы десек, жок, биз өзүбүз үчүн дагы куруп атабыз. Мына офисибиз ушул жерге жайгашат деген эле. Эсиңерде болсо, мына жерде убактылуу контейнерден жасалган офиси бар эле. Ал офис азыр алынып, Нуркелдинин ошол кеңсеси ушул имараттын ичине киргизилиптир. Салам алейкум. Дарбаза ушундай болот окшойт, а? Түнү автомат жабылат. Бул жагы мына пластик эшик терезелер коюлуптур. Эми буларды ижарага бериле турган болсо же муну сатып алган кишилер өздөрү ремонттошуп, анан кадимкидей элге кызмат көрсөткөн жанагы соода жайлары болуп кала берет экен. Мына жакта монтаж иштери болуп атат. Кафель басылыптыр. Кандай сиз дагы үй алгансызбы ушул жерден? Анан эмне? Азыр алсам. Эми алам деп атасызбы? Жакшы экен, тилегиңизге жетиңиз. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Үй алдыңыздарбы? Алайын деп жүрөбүз. Алыңыздар, алсаңыздар куттуктайын дедим эле да. Макул, насип кылсын. Так, Нуркелди өзүнө офисти аябай сонун кылып жасаптыр ушул жерге. Ассалам алейкум. Офисиңер кулук болсун. Саламат. Саламат, кандайсыңар? Саламат. Бүтүп калган окшойт. Кош келипсиздер. Мен бая башында айттым эле, эгерде Нуркелди курулушун бүтүрө албай, мөөнөтүнөн кечиктирип, бизди күттүрүп, үмүттү актабай аткан болсо, анда митингге бирге чыгабыз. Силердин алдыңарда ушу кардарлар менен кошо. Мен алдыңарда турам деп айттым эле. Эми Кудай сактасын, андай болгон жок. Бүтүрүп алыпсыңар, куттуктайм. Рахмат, кош келипсиз. Жакшы болуптур. Бул жанагы Алинур 1 турак жайында турабыз. Алинур 1 турак жайынын 2-нчи кабатында Нуркелди курулуш компаниясынын кеңсесине толугу менен ремонт бүтүрүп, жайгаштырып, кардарларга кызмат кылайлы деп ушул жердебиз. Өзүңөр ушул жерге жайгаштыңар? Ушул жерге жайгаштык. Жана сиз айткандай бир күндүк эмес же убактылуу эмес, биротоло Жалал Абад шаарына кеңсебизди ушул жерге жайгаштырдык. Жакшы болуптур. Офисиңер жылуу экен. Рахмат. Эми батирлер дагы ушундай жылуу болобу? Батирлердин 2025 жылы күз-кыш мезгилинде отопленияны берсек, мындан да жылуу болот, Кудай буйрса. Быйыл Биз Кудай буйрса ушул чыгарыштын аягында айтайын. Алинур 1 турак жайында качан тапшырарыбызды, кайсыл жерде тапшырарыбызды. Быйыл жашоочулардын жанагы келишимде да жазылган 70% жашаганга чейин жылуулук бере албайбыз да. Жанагы өзүн өзү актабайт. Өзүн өзү актабайт, биринчиден, экинчиден жана потеря көп болот, квартирлардын саны аз болгондон. Кийинки жылы Кудай буйрса жылуулукту да беребиз, баарын беребиз. Газ дагы жашоочулардын 50% жашап калгандан кийин ушул жанагы Газпром Жалал Абадтын филиалы боюнча талап ушундай экен. Ал эми суу, свет, канализация бүт баары даяр, аны батирден көргөзүп берем буйрса. Жылуулуктун дагы монтаж иштери, трубалары бүт бардыгы коюлган. Азыр кире берсе болот, бирок ошол 70% болгонго чейин бербей туруптур. Бербей туруп турабыз. Биз 20 мына Кудай буйрса азыр айтам, ушул чыгарыштын акырында батирди качан батирейлер колуна алат, ачкычын. Ошондон баштап бул жерде биздин бир да устабыз болбойт да. Биз бүт баарын бүтүрүп анан чыгып кетебиз, Кудай буйрса. Кире берсе болот. Азыр биз көрүп чыксак болобу?
Сиз азыр бир катар кааласаңыз бул жакта биздин бул кеңсебиз менен тааныштырып коеюн. Андан кийин макеттерди көргөзүп берем, курулуш боюнча мен сизди тааныштырып берейин. Мынау түстү да жакшысынан тандапсыңар, жакшы экен мага жакты. Бул кардарларыбыз келгенде биздин тосула турган коридорубуз, ресепшн ушул жерде. Биздин уран убадага так, аманатка бектеген. Убада бериш оңой, аны аткаруу кыйын. Эң негизги ошол убадага туруш да, эми элдин үмүтүн акташ. Элдин үмүтү маңдай тери менен бизге адал акчасын алып келип берип атат. Тууганда ишенбеши мүмкүн, бирок бизге ушул кызылдай боордон чыгарып өзүңүз айтмакчы. Акчасын алып келип берди. Биз элдин үмүтүн актаганга аракет кылдык. Убада бердик. Кудай буйрса мына азыр эми иш жүзүндө бүткөнүбүздү сиздерге көргөзүп беребиз. Азыр мен сиздерге бул жактан түшүнүктүү болуш үчүн буну айтайын. Биз мына 2022-жылы Азыр биз муну имаратта турабыз да? Ушул имараттын 2-чи кабатында турабыз. 2022-жылы ноябрь айында баштаганбыз. Баштаганда дагы А жана Б блок деп 2 блоктон 2 улагадан турат. Улага деген сөз подъезд. Биз подъезд деген сөз жана улага деп которгонбуз. Ушунун 2-чи кабатында турабыз. 24 айда курулушуну толугу менен бүтүрүп, Кудай буйрса. Андан кийин дагы жер алып курулушту улайбыз деп сиздерге мурунку чыгарышыңызда айтканбыз, сөз бергенбиз. Бул жактан дагы 47 соток жер алдык. Документациясын бүтүрдүк толугу менен. Мамлекеттик курулуш агенттигинин курулуп аткан объекттердин бирдиктүү реестрине каттадык. Катталган казуу ишин баштадык А блокту. Дагы бир суроо. Мунун жерин өзүңүздөргө ошол компаниянын өзүнүн атына баягы госактысын өткөрүп алдыңыздарбы? Госактысыны Нуркел курулуш компаниясынын балансында. Аны да азыр көргөзөм. Андан кийин бул жак жанагы мурунку чыгарылышта экөөбүз барып тартып келгенбиз. Наркы көчөдө. Пионерлер көчөсүндө. Бул дагы курулуш ошол сиз апрель айында тартып кеткен боюнча бир да токтой элек. Кудайга шүгүр. Бул эки блогубуздун тапшыруу мөөнөтү А жана Б блокту 2025-жылы ноябрь айында деп белгилегенбиз. Ал эми бул эки блокту 2026 майда курулуш өз графигинде кетип аткан. Ошондо азыр тагыраак айта турган болсок, азыр мынау эки блоктун курулушу кетип атат. Бул эки курулуштун сиз баягы чыгарылышта тартканыңызда 7-8 этажга 8 кабатта болчу. Бул 2 кабатта болчу. Бул экөөнүн монолит конструкция иштери толугу менен бүттү. Үстүлөрү дагы жабылып бүттү. Чатыр жабылды. Чатыр жабылды. Андан кийин чатырдан кийин уголок иштери А блоктук 7 кабатка, кыш кыноо иштери 4 кабатка кетти. Баягы конструкцияны бекемдөө иштери. Конструкцияны бекемдөө иштери 7 кабатка, кыш кыноо иштери кирпичтер 4 кабатка жетти. Бул экөөнүн катлаган казылып, фундамент ленталары куюлуп, нөлөбөй отметканын перекрытиясына 2 күндөн кийин бетон алабыз. Биз эми эң сыймыктанып айтыла турган объектибиз бүгүнкү күндө мына Жалал ат шаары инфраструктурасы өтө тездик менен өнүгүп аткан шаар. Ошол шаарга ылайыктуу мындай татыктуу бир премиум класста элиталык турак жай салайлы деп Спутник ичи районунда Эверест элиталык турак жайын баштадык. Бул жердин жалпы аянты 6000 соток. Аябай жакшы жерде жайгашкан. Ошондо канча батирлүү болот бул? Бул 200 батир. Биринчи, экинчи кабаттары соода коммерциялык жай. Мунун өзгөчө бир элиталык турак жай деп премиум классында туура келсин деп бир улагада 4 батир ашырбадык. Дээрлик ар бир квартиранын бир бөлмөсүнө 4 сааттан күн тиет. Подвалда жер төлөөдө унаа токтотуучу жай. Б блогунда, А блогунда болсо жашоочулар үчүн гана колдоно турган бассейн, машыгуу залы. Андан сырткары биринчи кабатта кышында дагы балдар коопсуз, жылуу жерде ойносун деп биринчи кабаттан 100 чарчы метр квадраттан ашык болгон жер аянтын балдар үчүн кышкы бөлдүк. Кышкы балдар ойногон жаз. Дагы бир эле маселе. Бардык жерде ошол азыр Кыргызда ошол эми бул проблема эле эмес, эми трагедияга айлана турган болуп калды, парковка маселеси. 60 соток жерге орнотулган ошол 200 батирлүү үйдүн канча парковкасы бар деп айта аласыз? Мен кайсыл жерлеринде болот? Көбүнчө азыр жаңы ыкма экен, баягы балдар ойночу аянттын астындагы кылып атышат. Ошол жагынан алганда. Бул жерде короосуна бир да унаа кирбейт. Экологиялык таза, коопсуз да болот. Себеби мына бул негизги чоң жол. Жеңи жок көчөсү. Бул жак Манас көчөсү менен кесилишет. Биз эмне үчүн могу карасаңыз алдында 2 катар унаа токтотуучу жай бар. Могул жерде Жеңи жок көчөсүндө биздин домго карама каршы турган жерде жанагы
май куючу жай бар экен, заправка орусчасы. Ошодон архитектуралык норманын талабы боюнча и экологиялык норма боюнча 50 метр качышыбыз керек экен. Биз ошону качканда бул жакта карасаңыз дом жолдон, негизги жолдон 3 метр же 6 метр эмес, 15 метр таштап туруп домду отургуздук. Ошондо 50 метр чыкты. Эки катар унаа токтотуш жай жана жер төлөөнү кошкондо 135 унаа токтотуш жай бар. Демек, ошондо канча бир 70-80%? 76%ды түздү да биздин унаа токтотуш жай да. Мен азыр эми бир жагынан туура түшүнүш керек. Азыр чындап эле жер кымбат. Анан ошол жердин кымбаттыгынын айынан көп компаниялар баягы үйдү жарнама кылып атышат. Мен башкаларды жамандап калайын деген ойдон алысмын, бирок баары бир проблеманы ачык айтышыбыз керек да. Кээ бир кубаттуу үйлөрдө 76% эмес, 10%га да жетпейт да. Мисалы мен өзүм көрүп отурам, мисалы ошто күнүгө ошол жерден өтөм. Мисалы ошол көп кубаттуу үйдө менин оюмча бир жер төлөөсүндө ашып кетсе бир 5-6 же бир ашып кетсе бир 10 машинага ылайык жайы болушу мүмкүн. Сыртында бир дагы машина батпайт да. Ошондо ал дагы бир 100 батирлүү, 150 батирлүү үй боло турган болсо, ошонун ашып кетсе бир 10 гана машина бата турган жайы бар, башка жок да. Эми ал деген ошончо элди талаага таштап койду деген эле сөз. Эми азыр мына 76% деген азыр Кыргызстандагы азыркы реалдуулук боюнча бул жакшы көрсөткүч чындыгында. Бирок толук болсо дагы жакшы болмокпу? Баса белгилеп кетип, жанагы элиталык прем класс деп жөн эле жана ооз деле аталып калбаш үчүн өзүнүн нормалары бар экен. Ошолорго ылайыкташылганда жанагы бизнес класс деп атаганга, элиталык турак жай деп атаганга ылайыкташтыруу үчүн ал ошол сөзсүз 70%дан жогорку унаа токтотуш жай болуш керек экен. Бир улаганын бир кабатында 4 батир ашпаш керек экен. Ошолордун баарын эске алып туруп, анан кийин жана элиталык деген нормага туура келгенден кийин эверест элиталык турак жай деп атадык да. Мунун азыр жанагы сатууга чыгып баштады бул. Бул 2024-жылы 28 сентябрда биз экспертизанын оң корутундусун алдык. Мамлекеттик бирдиктүү курулуп аткан объекттердин реестерине каттадык. А блоктун каталогун казып, сатууга дагы койдук, курулушту дагы баштадык. Азыр бул жакта Альнур бир турак жайын көргөзгөндөн кийин барып туруп ордунда көргөзүп берсем. Бул жак бүттү. Бул жак биздин 2 кабаттан соода кеңселик жай да. 2 кабаттан турат. Киребеш ушул жерде болот. Альнур турак жайдын аты, соода борборундагы аты Альнур турак жайы. Анан бул жака бир LED экран коюлат. Рекламалар ошол жерден чыгып турат. Бул жака скамейка, бул жак жанагы жашылдандыруу зонасы да болот. Мына үстү. Алдыга плита басылыптыр. Плита баягы бир 2 жылдан кийин укаланып кетпей турган беши кылып. Бул чыгарган Жалал Абадта чыгарат экен, анан жанагы 5 жылга кепилдиги менен экен. 5 жыл Кудай буйрса эч нерсе болбой, андан кийин да көп кызмат кылат. Бул жак асфальты басылыптыр. Ушул жерден жанагы баса белгилеп айтып кетейин, бул жак күзөтчүнүн орду болот. Сиз үйүңүздөн, батириңизден чыгып баратып, балким бир нерсени калтырып койсоңуз, башка болсо, бүт ушул жерде 24 саат бою күзөтчүлөр кызмат кылат да. Сиз унааңыз ушул жактан кирет биздин короого. Бул жак пульт менен ачылабы? Ар бир адамда пульт болот. Ар бир адамда пульт болот. Мен машинам менен келемин. Келесиз дагы. Пультту бассам бул ачылат. Ачылат. Кирип кетем. Менден башкасы кире албайт. Жок. Бизде мындай. Сиз короого ушул жактан киресиз. Бирок артка кайтып бул жак менен кетпейсиз. Айланып чыгып кетем. Домдун арт тарабынан дагы унаа токтотуш жай бар. Ал жактан чыгып кетесиз. Кааласаңыз биз бул жерде бир 5 сотик жер алдык кошумча. Балдар ойноо аянчасын кылдык, 3 очок үчүн кылдык, андан сырткары унаа токтотуу жай дагы кылдык. Бул жактан да чыгып кете турган жол бар. Эки. Бул жакта дагы башка жол бар. Башка туташып кетеби? Ошондо азыр каяка киребиз азыр? Азыр биз кааласаңыз мен сизге бир катар сыртын көргөзүп туруп, анан ичине кирип кетели. Бул жактар азыр мына жанагы студент менен курулушчуга бир күн жетпейт деген сөз бар го. Бир күн жетишпей калдык. Биякта жашылдандыруу зонасы болот. Газондор эгилип, бактарактар отургузулду. Эми бул жака мынакей жарыктандыруу үчүн кечки жарыктандыруулардын коюлат. Түркүттөр коюлат экен да? Түркүттөр коюлат. Бул жак А жана Б блоктон турган 2 улага. Азыр мынакей бул жакта бүт жашылдандыруу зонасы болот. Ушулар дээрлик бүтүп калыптыр, акыркы иштерин баягы коён качты деп коет го, коён качты болуп калыптыр бул жагы. Мынакей дурус ака. Сиз бул жактан киресиз. Бул жактан келдиңиз, унааңызды. Унааңызды кааласаңыз бул жакка токтотсоңуз болот. 10 унаа токтотуш жай бар. И ушул жактан да чыгып кетсеңиз болот. Анан арттан да. Бул бизде жанагы иш-чараларды өткөрүүчү
3 чочок баягы. Анча-мынча баягы жамандык жакшылыкка Жакшылыктарда кызмат кыла турган. Анын ичине дагы биз стол стулдарды коюп, 10 адам бата турган кылып коебуз. Анан бул жакта жанагы балдар ойноо аянтчасы ушунун ичинде болот. Короонун ичинде болот. Буну үстү жабылабы, жабылбайбы? жок, үстү жабылбайт. Астына резина төшөлөт. Өзүбүздүн өндүрүш Бишкектен жасатып алып келип атабыз. Кудай буйрса 25-ине чейин, ноябрдын 23-ине келишим түзгөнбүз. Ошону бүтүрүп беришет. Ишиңер болсун. Балдар, assalomu alaykum. Бүтүп калыпсыңар, а? Бул жакта жанагы беседка болот ата-энелер үчүн. Анан бул жерде жанагы воркаут площадка болот мына жер. То есть мына жерде баягы келин-кесек, кемпир-чал дегенде мына жака балдарды ойнотуп коюп, өздөрү мына жерде күнгө кактанып отурса болот. Андан сырткары бул жакта воркаут спорттук аянтчабыз болот ушул жер. Бул жерде эмнелер болот? Бурс болот, турник ойносоңуз болот. Андан дагы спорт менен машыка турган бир нече шаймандар болот. Көнүгүүгө. Assalomu alaykum. Бул Ишиңер болсун. Бүтүп берипсиңер, а, жакшы. Ыдырыс ака, бул жакка Кудай буйрса тез чоңое турган дарактарды отургуздук. Бул жак асты жашылдандыруу, андан сырткары дарак, Асты газон болот, асты газон болот. Бул жакта биздин жанагы мурунку чыгарылышыбызда тартпадык беле. Крышанын суу түшүп, подвал менен чыгып туруп ушул лоток менен анан борбордук лотокторго туташып кетет. Жакшы. Бул жагы стоянкада болуп калат дейм, а? Бул жака сиз Мына турган жерлер. короодон киресиз. Короодон кирип туруп бул жагына бир катар унааңызды токтотосуз. Токтотуп туруп анан үйдүн арт жагына дагы жашылдандыруудан кийин бул жактагы жашылдандыруу бак болот. Бактан кийин анан унааңызды токтотуп туруп, кайра ушул жак менен чыгып кетесиз. Артка кайтпайсыз да. Түшүнүктүү. Азыр кандай кылайлы? Эми кирелиби? Эми подъездге кирели. Пандус коюлуптур. Пандус коюлган, бу жака коляска менен же кандайдыр бир керектүү учурларда кеңири чыга бересиз. Бул жака бизде лестница. Бул А блогубуздун кире бериши. Мен ушул жерде бир нерсени айтып кетейин сизге. Мол Face ID деп жанагы адамдын жүзү менен ача турган. Андан сырткары чип менен дагы ачсаңыз болот. Эртең Кудай буйрса биздин жашоочулар толук келип туруп жашап калганда, сиздин жүзүңүздү алып туруп биздин установка кылгандар түшүрүп берет. Кыздар кыйналбайбы? Прическасын өзгөрткөн күнү келип кире албай калып. Кошумча чип тагып беребиз. Жакшы. Биздин бул ичи отель го, а? Сиз жанагы 5 жылдыздуу же 4 жылдыздуу мейманкана демессиз. Сиз Нуркелди курулуш компаниясы тарабынан салынып аткан Алнур бир турак жайынын подъездин биринчи кабатында турасыз. Мына жак гранит. Бул жак таштардан гранит. Бул жак жана сиз Мына жак лифттер. 2 лифт келип иштеди. Сиз мына үйүңүздөн чыгып келатта бир катар түзүүгө көрүнүп бул жака. Өзүңүздү түздөп анан сыртка чыгып кете берсеңиз болот. Нуркелди курулуш компаниясы Убадага так, аманатка бек, Алнур турак жайы деп жазууларына келишти. Жакшы болуптур, Мен көп кабаттуу үйлөрдө мындайды көрө эле келем, мен чындап эле. Биз сизге башында баягы буга чейинки материалдарда биз куру эле сөз менен айтып атканбыз да. 2 лифт болот, буяк гранит болот, бул жакты ушундай кылып жакшына кылып жасалып алабыз депчи. 2 лифттин бирөөсү жанагы жүк ташуучу, бирөөсү адам үчүнбү же экөө бирдей элеби? Жок, бул жак 1 тонна 1000 килограммдык жүк жана адам ташуу. 630 килограммдык адам гана жүрө турган. Биз муну жанагы мурунку чыгарылышта айтпадык беле, августта келет депчи. Августта келип, сентябрда установка кылып койгон боюнча даяр турат. Аз эмеске бир лифтке салып. Азыр дагы бир ушул жерде бир маселе да. Азыр мисалы көп курулуш компаниялар үйдү жана ремонт кылганга берет экен, ачкычтарын. Адамдар ремонт кылып атат, бирок баягы жүктү баягы курулуш материалдарын терезеден чыгарып атышат да, жанагы подъемниктер менен. Азыр силерде кандай мына лифтти колдонсо болобу, болбойбу? Азыр биз жанагы чыгарылышта убада бергенбиз да. Колдонгонго беребиз депчи. Кудай буйрса, могу 1 тонна алты иштетип коебуз, бирок сыртыны ичине обшивать этебиз. Чтобы баягы биякта дагы айнектери бар, башкалар бар, сынып калбаш үчүн. Бирок этияттап, акырындык менен иштетсеңиз болот. То есть азыр эми ушуну жашоочулар дагы ушуну туура түшүнүшсө да. Эми мына мисалы бул өмүр бою ушу жерде жашаган адамдарга көрк болуп кала турган нерсе. Жашоочулар үчүн. Ооба. Анан лифт дагы ошол эл үчүн, өздөрү үчүн. Анан ошону өздөрү контролдоп, ошону өтө оор жүк салдырбай, анан бир жолу эле позутуп мына жерден баягы таштандысын баарын чаңытып мына жака чачпай, мындай тыкандык менен алып пайдаланса
Неге болбосун дейм да. Ооба, биз муну Кудай буйрса уюштуруп бүт карап беребиз. 6 ай бою биз бул жерде Кудай буйрса жашоочулар келип толук жашаганга чейин азыр 12-чи кабатка чыга берели. Лифт кандай иштейт, бүт бир катар көргөзүп берейин. Мына жерден азыр эмесин байкасак болобу, болбойбу, жана тездигин? Байкасаңыз болот. Кудай буйрса от 24 секундта чыгат да, бир этажга 2 секунд деп карап. Бул лифт ошондо кайсыл Турция. Меники Турция. Турция мамлекеттик. Эмеси ишенимдүүлүгү жакшы эле экен? Өзү негизи заводдон 25 жылга гарантия берет экен буга. Анан бизде Master Lift деген компания буга чейин алып келип иштетип атабыз. Булардын менен биздин келишим кандай болгон? 2 жыл бою бекер өздөрү тейлеп турат да. 25 жылга фирмадан чыгарылган заводдон гарантия берип атат. Мунун документтерин биз Бишкекке жөнөттүк. Экспертизадан өткөрүп, Кудай буйрса биз жашоочуларга бергенге чейин мында бүт документ иштерин бүтүрүп коебуз. Андан сырткары камера коебуз лифттин ичинде дагы. Анан ар бир кабатта дагы биз камера коюп койгонбуз. Лифтке камера коюлганын бир жагы жакшы болот экен ошо. Жана жүктөрдү көзөмөлдөп турабыз да биз. Ким өтө көп жүктөп атат, ким таштанды кылып баягы. Бул жакта жанагы эшиктердин ачылып жабылышы бүт лазерный экен десеңиз. Чаң бир аз чаң туруп калса деле эшиги ачылып жабылбай калат экен да. Ошон үчүн биз контролдош үчүн биз бул жака камера коебуз. Ассаламу алейкум. Бул жанагы 12-чи кабат. Бул азыр эме болгондо бул жактын эмеси подъезди кандай болот? Бул баягындай болобу же башкачараак болобу? Жок, бул жана 4-этажда көргөзүлгөнбүз го, бул баягы. Илгери башындагы. Бул жак шпаклевка болот. Анын артынан краска берилет. Краска бирок дизайн менен берилет да. Жана биринчи кабаттагыдай болбойт. Андан сырткары биз дырсака жанагы келгенде оң корпусунда койгон болчубуз го. Щит эле бар болчу да. Азыр бүт шештерин койдук. Автоматтарын бул жака терип койдук. Андан кийин жана пожарный шланга да болот деп сөз бергенбиз го, эмеспи? Бул пожарный шланганы уладык, бүгүнкү күндө гидрант менен даяр турат. Азыр мен сизге сууну ачып көргөзөм. Андан сырткары өрт коопсуздугунун алдын алуу үчүн жанагы электричестводон ток чыкса, бул өтөчү шаймандан коюп койдук да, ушуну жашоочулар ушул жерден алып колдонсо болот. Ошондо баягы өрт өчүрүүчүлөр эгерде кокустук болуп кете турган болсо, бул жака жанагы шлангысын көтөрүп чыгып, же болбосо наркы сырттан атып отурбайт. Ушул жактан эле ошол кайсыл батирден жанагы өрт чыга турган болсо, ошого бул ошол өрт өчүрүүчүлөр келгенге чейинки алдын ала жардам да. Бул деген насостор өздөрү деле 25 метр деген суу кет. Бул насоста 6 давлениеде турат. Мына давление менен суу чыгып атат, көрсөңүз. Бул не, кызыл суу чыгып атабы? Жок, кызыл башындагы жана темир шлангасы ушул. Бул өтө жөнөкөй механизми да. Сиз ушул жерден келип туруп эле Кудай сактасын деп. Өрт өчүрүүчүлөргө чаласыз, ага чейин деле ушул винтил ар дайым ачык болот, крышкасы ачык болот. Бул уланып даяр турат, бул жакта оролуп турат. Эми батириңизден өрт чыкса, Кудай сактасын. Батириңизге тартып барасыз дагы, бул винтилди ачканыңызда 6 давлениедагы насос менен уланып турат ар дайым. Эгерде чындап эле ар бир көп кабаттуу үйгө ушундай орнотула турган болсо, жанагы бийикке чыгуучу өрт өчүрүүчү машиналардын деле мамлекетке кереги көп деле жокко дейм. Зарылчылыгы же барбы? Ал эми чатырдан өрт чыгып калышы мүмкүн, улагалардан өрт чыгып калышы мүмкүн деген. Андан сырткары биз жанагы дымоудалениени да койгонбуз, пожарный сигнализацияны. Азыр биз бул жакта мына сыноо үчүн сизге баягы бүт баары убада бергенбиз, куру сөз болбосун. Азыр мына бул жерде бир мына түтүндөн элечи бизге жанагы алоолонуп күйгөн от деле кереги жок. Бир аз түтүн эле болсо, биздин пожарный сигнализация дымоудаление кандай иштейт экен бир көрүп койсоңуздар. Тест мына. Тест. Мынакей көрсөңүз, бул жакта клапан ачылды. Клапан ачылып туруп бүт түтүндөрдү тартып алды. Көрдүңүзбү? Сигналдан чыгып атат. Жанагы адамдарга дагы сигнал берет. Андан сырткары жанагы катуу өрткө эмес, ыска дагы уланбайсыздар.
То есть ошондо мына жактагы түтүндү мына жака тарап элдин баардыгын жана уулабай ушул жака тартып кетет. Бул ар бир кабатта бар. 8 биз азыр 12-чи кабаттан текшерип көрдүк. 8-чи кабат, 10-чу кабат, 6-чы кабат бардык кабаттарда бар да. Биринчи кабат эшик ачык болуш керек, же эшик ачылбаса деле. Сиздин батириңиз кайда? Жабык болсо, башка кошунаңыздын үйүнөн өрт чыкса, аныкын ачып туруп эле жыт чыгып кетет, анан өзүңүз мо сигнал берет, уктап атсаңыз, башка болсо, жаш балдар болсо, сиз лестница менен же лифт менен түшүп кетесиз. Коопсуз болот. Коопсуз. Сонун өзү мына азыркы кээ бир адамдар маани бериши мүмкүн ушуга, кээ бир адамдар маани бербеши мүмкүн. Бирок мен бир чындыкты айтып коеюн, жанагы Орусияда Хромая лошадь деген бекен ушундай бир кафе өрттөнүп кеткен. Өрттөнгөндө кафеден өрт чыккан, бирок кафе өзү өрттөнгөн эмес. Адамдар күйүп каза болгон эмес да, адамдар ууланып каза болгон. То есть ошондо ушундай түтүндү тартып алып чыгарып бере турган нерсеси болгондо ошол жерде көп адам өлмөк эмес да, себеби алар жалынга күйгөн эмес, болгону ошол жердеги айрым баягы предметтер күйгөн, жанагындай резинадан жасалган бирдемелер, пластиктен жасалган нерселер. Анан ошонун түтүнүнө ууланып эле көп өлгөн да. Мындай кийин баягы ошол жерде каза болгондорду экспертиза кылган учурда жанагы адамдардын эч жеринен мындай күйүк табылган эмес. Болгону алардын баардыгы ошол жердеги аба булганып, баягы кара түтүнгө ууланып эле өлүп калышкан. Эми Кудай сактасын, бирок мына жерде ошондой нерсе азыр алды алыныптыр да. Анткени эми жаман айтпай жакшы жок. Ар нерсе болушу мүмкүн. Кырсык баягы Кашкабактын ортосунда дейт. Ошондой болуп кайсы бир батирден бирдеме чыга турган болсо, анын мына эшигинен болобу, же кандай болуп ушул подъездге жанагы түтүн чыга турган болсо, ал башка эшиктерге кирип бардыгын уулабайт экен дагы ушул жерден эле мына түтүндүн бардыгын чоруп алып чыгып кетет экен. Адамдар коопсуз, башкалар анан кийин качып чыгып кетишет, өрт толук өчкөнгө чейин. Сонун Азыр эми жанагы 4-чү кабатка кирип туруп, подъездердин улагалардын кандай болуп бүтүшүн көргөзүп коелу. Биз бул жакты мына бир катар тегиздер шпаклевкасын даярдап койдук. Ошондо бул качан бүтөт эми? Же эл Азыр эми элдин киришине карайбыз да. Биз өзү негизи ар бир эле турак жайыбызды Ош шаарында дагы тапшыргандан кийин элдер келип туруктуу жашап алганга чейин, өздөрүнө домком шайлап, баягы жашоонун системага салып алганга чейин биз өзү карап беребиз бул жакта. Эмнени карайбыз? Лифтти карайбыз, улагалардын тазалыгын карайбыз, күзөтчүлөрдүн айлыгын биз төлөп беребиз. Анан кийин элдер домкомду шайлап өздөрү жашоонун нукка салып, болду эми биз ремонт кылып бүттүк, мындан кийин улагаларды этияттайбыз, жасай бергиле десе, биз жасап беребиз. Азыр жасап койсок эми гипсокартон көтөрөт, шпаклевка ташыйт, профиль көтөрүлөт, чийип, булганып калат деп жашоочулар менен кеңешкенбиз да. Ооба. Биз мына баягы 4-чү кабатты биз Үлгү катары жасап койгонбуз 2023-жылы жай айларында. Отделкасы мына ушундай болуп бүтөт да. Могу дизайн менен кара ак краскалап беребиз. Ар бир этажга коопсуздук үчүн камера койгонбуз, камераны күзөтчү карап отурат. Мына ушундай болуп. Анан жанагы ошондо биз үлгү катары жасап койгонубузда могу кафель дагы ошону таап келгенбиз, завод менен сүйлөшкөнбүз да. Кийин биз ушу кафелден басабыз дегенгечи. Анан мынакей бүт кабаттарда жанагы перлар нержавейкадан жасап бердик. Буга чейин темир колдончу элек. Азыр бул көрк да берет экен, андан кийин чирибейт. Бул 30 кийимин тутпайт деген. Адам кийим тутпайт, мына тегиз бүт баары жакшы болот. Эстетикалык жагы да жакшы экен. Анан мунун тандаган светиңер да жакшы болуптур, түсү. Жанагы кир көтөрүлдү. Бир жагы, анан экинчиси мындай богатый деп коет го, ошондой түс экен да, жакшы экен. Ошол эми өтө сыйка дагы эмес окшойт, да? Жок, жанагы матуй деп коет го, ошондой. Жакшы экен. Эмне кылдык анда? Азыр берки объектилерди бир катар көрүп, сиздерге бир отчетту берип коелу азыр. Мына ушундай этапка келиптир, бул турак жай мынанча этапка келиптир, наркысы мынча экен, эми башталыптыр, же баштала элек экен дегенге окшогон жактарын айталы. Макул жүрүңүз. Айнур 3 турак жайда лифт менен чыгып кетет. Негизи ошол ар бир үйдүн кире беришиндеги мына биринчи кабаттын ушул лифтке кире турган жерин ушундай кылып жасап коюу идеясын башка компаниялар дагы алса болчудай экен. Себеби ар бир көп кабаттуу үйдө жашаган адам сөзсүз ошол биринчи кабаттагы мына лифтке барат. Ошол лифтке бараткандагы жол ушундай болуп туруп таптаза,
киргениңде мындай көңүлүңдү кубанта турган, мен мындай адамдын өзүнүн дагы мындай бир кадыр кошо турган жер да. Мисалы баягы эшигин көрүп төрүнөт деп коет го, ошол жагы. Экинчи жагынан баягы ушундай үйдө жашап атканыңа мындай курсам болуп, өзүңө берген бааң да көтөрүлүп, мына мен ушундай жерде жашап атам деп киресиң да, мындай бир адам кылат да мындай алганда. Кээде ушундай начар жасап койсо, мен ушундай жерде жашайм да деп мындай өзүңө болгон бааң түшпөй, көңүлүң чөкпөй, мындай ишиң начар болуп атса дагы, зато мен ушундай үйдө жашайм го деп киресиң да. Ошол жагы жакшы экен. Сонун. Жана биз айткандай, мына компаниянын директору Манас мырза өзү айтты, бул жагы бүттү деп. Бул Алинур 1. Азыр биз ушуну көргөзүп чыктык сиздерге. Анан тетигинде курулуп аткан ал Алинур 2. Анын баягы бир блогу мына толугу менен жанагы чатыр жабылып бүтүптүр. Эми астындагы дубалдардын куруу иштери болуп атыптыр. Анан анын жанындагылары ошол эми көтөрүлүп келатат. Ал азыр мына үйлөрдөн өйдөгө чыга элек. Эми азыр Алинур 3 башталыптыр мына жерге. Анын дагы мына котлованы башталып атат. Муну жанагы Манас мырза өзүңүз айттыңыз эле, мунун документи бар, муну дагы өзүбүз өткөрүп алдык дегенсиз. Мынакей жанагы офисте сурабадыңыз беле? Ооба. Кызыл китеби, мамлекеттик акт, гос акты. То есть өзүңүздөрдүн атыңыздарда өткөрүп алгансыздар. Бир катар эле көргөзүп коеюн мен сизге. Нуркелди курулуш жоопкерчилиги чектелген коомунун жеке менчигине таандык экенин аныктайт. 47 сотик, 4700 чарчы метр. Мунун дагы жанагы жер участогунун максаттык багыты көп кабаттуу турак жай алдындагы жер участкасы деп шаардык кеңештен өзгөрттүк. Андан кийин архитектурадан шаар куруу корутундусун алдык. Шаар куруу корутундусунун негизинде проект долбоор жасалат. Ал жасалып бүткөндөн кийин билесиз өзүңүз макулдашат архитектура менен. Анан эң акыркы документ болгон мамлекеттик экспертизанын оң корутундусун 31-октябрда алдык. Мына бир ай болду элек, 31-октябрда алдык. Азыр ушул номер менен кирип жанагы Госстройдун сайтынан адамдар текшерип алса болот. Андан сырткары жана курулуп жаткан объекттердин бирдиктүү реестерге каттоо жөнүндө бизди жанагы Госстройго караштуу газ текшерет дебедимби? Ошонун бирдиктүү реестерине 5-ноябрда койдук. 257 номер сандуу менен курулуп жаткан объекттерди реестерге киргизүү жөнүндө ырастама. Болду. Анан кийин биз демек азыр бул курулушка жашыл чырак жанган. Жашыл чырак жанды, сатууга койдук. Андан соң мынакей котлованды, А блогун котлованды баштадык. Бул качан бүтөт эми? Бул 2027-жылы июнь айында бүтөт, 30 айда. Азыр мына акчам жок дегендер үчүн. Азыр эми мына $30,000 жок, $40,000 жок. Азыр менин болгон $10,000 бар. $5,000 да болор э? Азыр бизде жанагы биринчи төлөм 30%. 30% деген бир бөлмөлүүгө $1 миллион сомдон башталат да. Ошондо бир $10-12,000 боло турган болсо, келип, мунондон үйдү ала берсеңиздер, 3 жыл тер төгүп, иштеп, ошол 3 жыл өткөнгө чейин үйүңүздөр даяр болуп калат экен мондой болуп. Ушинтсек болот э? 30 айда. 30 айда. 2,5 жылда болуп калат да, 30 ай болуп калат. Анан жанагы биз келе берсин кардарлар. Ар бир кардарга өзүнчө мамиле жасап, жетпеген акчасына биз жана калган сумманы 30 айга бул жактагына бөлүп коюп жардам беребиз. Бөлгөндө эми кандай кылып бересиздер? Мындай бир кээ бир айтышы мүмкүн, мисалы мен ай сайын төлөйм. Кээ бир айтышы мүмкүн, мен 3 айда бир төлөйм. Же 6 айда бир төлөйм. Мен күздө малым жайлоодон түшкөндө төлөйм деп. Ошого окшогон жолдор бар, э? Өзү негизи биз мына 1 айлык төлөм, анан 3 айлык төлөм менен, квартальный төлөм менен келишим түзөбүз да. Анан сиз айткандай, мисалы азыр башында 30%ын берейин. Калганын күздө же жазында, жайында, кээ бир иштер бүткөндөн кийин деп туруп, мындай келишим түзсөк болот. Биз эми кардар бизге дагы керек, кардарга үй керек, орток пикирди таап, тил табышып келишим мунаса кылып келишим түзөбүз буюрса. Мунаса жолу бар экен кыскасы. Азыр баягы эң негизгиси ниет. Анан ниетти кылыш керек. Анан акчам жок эле же акчам аз эле дебей, ошого жараша келип, жок дегенде бир сурап кетиш керек да. Келип, мындай канчага берет элең, кандай кылсам болот, мындай жолу барбы деп өзүңөрдүн оюңардагыны айтсаңар болот. Ошого жараша анан булар баягы графикти оңдоп, силерге мындай орусча айтканда жана навстречу барганга буларда
мүмкүнчүлүктөр бар экен, даяр экен. Ошол эми 47 соток жер биздин өзүбүздүн менчигибизге алдык. Андан соң документациясына бир 8 ай убакыт кетти. Анан уже бул биз сатууга койгонбуз. 2-3 батир сатылды. Бул деген биз элдин аманатын өзүбүздүн мойнубузга алдык. Биз муну курулушту токтотпой бүтүрүп беришибиз керек. Себеби эң алгачкы уже батирлер сатылды. Жанагы болгону бизге ишеним керек. Ишеним го макул. Болсун дейли, эл ишенет, эл бизде эл ишенчек. Эл ишенет. Бирок сиздерден дагы бир жолу ушул теманы дагы бир жолу сураганга аргасымын да. Эртең саясатка же башкага азгырылып, чоң болуп кетет элем деп, мына жак таштап атып анан депутат болот элем деп анан акчаны чачып кетип калбайсыңарбы? Ошол эле эң кызыгы ошол, өзү эң маанилүүсү ошол. Мен компанияда жалгыз өзүм учредитель, жана шериктерим жок. Болгону бизде ынтымактуу жамаат бар, курулуштан тажрыйба бар. Мен саясатка барбай туруп эле элге кызмат кылса болорун биз Кудай буйрса ушул жактан көргөзөйлү деп атабыз да. Себеби ар ким өзүнүн ишин мыкты жасаса, өлкөнүн өнүгүүсүнө да ошол салым деп билем мен. Мисалы, сиз мугалимдиги балдарга жакшы тарбия берип, ооруканада врач жакшы дарылап, журналист элге туура маалымат жеткирип, куруучулар ошол элдин аманатыны, көз жашыны агызбай, элдин ишеничин актап, убагында, бирок мыйзам талаасында кандай талаптар болсо ошол менен аткарып туруп деле саясатка барбай кызмат кылайлы деген ой бар. Өзү негизи өзү кызмат кылам дешет го көбү. Ошо мен айтам да, ошол саясатка барып кызмат кылат элем дегендердичи. Жок, сен саясатка барбай эле, жөн эле салыгыңды төлөп кое бер, ошол деле сенин кызматың болот деп ойлойм да. Азыр биз 2024-жылга болжолду Сосфонд, НДС, НСПларды кошуп атып, турак жай толук бүткөндөн кийин дагы биздин бухгалтерлер эсептейт, канча төлөш керек болсо төлөйбүз. Андан сырткары 150дөн ашык адамды жумуш орду менен камсыз кылып атабыз. Бир гана курулушта эмес, биз бетон сатып алабыз, кирпич алабыз, материал алабыз. Ал жакта да адамдар жумуш менен камсыз болуп атпайбы? Акчанын айлануусун, циркуляциясын камсыздап атасың. Мен Кудай буйрса сөз берем, саясатка аралашпайбыз. Криминал жок, башка шериктер жок. Өзүнүн башында туруп, ошо элдин аманатыны убагында бүтүрүп бергенге Кудай буйрса сөз беребиз. Ийгилик. Азыр эми сиз айттыңыз, жана 3-чү дагы бир объекти башталды. 4-чү объекти. Ал баягы премиум класс. Ага да барып көрсөк болобу? Ал Эверест элиталык турак жайы. Ага унаа менен барып, ордунан көргөзөйт. Кеттик. Ийгилик. Баягы Нуркелдинин мынау премиум класстагы үйдү курулушун баштадык деп аткан жерге келдик. Ал эми ушул эле көчөдө экен. Баягы Нуркелдинин наркы Али Нур 1 турак жайы өйдөрөгүндө болсо, этегирегинде ушул жаңы ошол премиум класстагы Эверест деп аталган турак жай комплекси азыр башталыптыр. Бир эле көчө экен, бирок наркы башы жанагы Түмөнбай Байзаков деп аталган көчө экен. Ылдыйрагы келгенде Манас көчөсү болуп калат экен. Мындай алганда ошол биз баягы бир көчөнүгө 2 ат берилиптир да. Эми ошон үчүн бул жак азыр башкачараак аталат экен көчөсү. Бирок бир эле көчө экен. Бир эле көчөнүн башы этегиреги. Келип калдык, а? Ушундай болот да эми мындай алганда. Бул жер жанагы биздин спутник шаарчасы деп айтылат экен, Жалал Абад шаарында. Жеңи жок менен Манас көчөсүнүн кесилиши. Ушул жерге мына Эверест элиталык турак жайын баштадык. Жана макетте көргөзүлгөн дом Кудай буйрса ушул жерге түшөт. Муну элестете берсек болобу? Сөзсүз, бул долбоорлонуп экспертизадан да өтүп макулдашылган. Сатканда да ушундай берип атабыз. Убада берип сатып атабыз. Кудай буйрса бүткөндө ушундай болуп бүтөт. Баягы ошондо автоунаа коюла турган жагы мынау тарап болуп калат. Ушул жерге коюлат да кийин. Ошондой болот. Жанагы ушул көчөнүн басылышында мынакей. Унаа жанагы май куючу жай ушул жерде. Ушундан 50 метр качышыбыз керек. Ошон үчүн азыр мына забордон ичке кирип көргөзөйүн. Дом кайсыл жерден отурулган, анан унаа токтотуш жай кайсыл жерде болот. Биз бул жерде кадрларыбыз маалымат берүү экинчи офисибизди ачканбыз. Маалыматты алып туруп эле, маалыматтан ушул жерден курулушка кирип кетсеңиз. Ооба. Касканы кийип алалы. Так. Мына котлован казылыптыр, Азыр бул жөнүндө дагы маалымат айтып кетейин. Бул жана биздин мамлекеттик акт, госакт. Бул дагы Нуркелди курулуш компаниясынын Нуркелди курулуш жоопкерчилиги чектелген коомунун жеке менчик экендигин аныктайт. Көп кабаттуу турак жай алдына жер участкасы бул дагы. Андан кийин бул эмеси аянты 58,40 чарчы метр квадрат.
58,20. Мына. Анан бул жанагы бүт проекттери, рабочий проект бүт баары макулдашылган. Ген план, архитектурный часть башка баары. Бирок бүт бул жерге жанагы көп документ бар, билесиз. Алып келбедик. Анда шаар куруу корутундусу архитектурадан алына турган биринчи этапта. Бул жерде бүт технологиялар бар. Саркындуу суу, муздак суу кайсы жерге уланат. Мунун жакшы жери жылуулук системасы дагы шаардыкына уланат. Андан кийин бул камера бурулуп койдум. мамлекеттик экспертизанын оң корутундусун алганбыз бул жака. Бул жака биз 9 октябрда алганбыз. Андан кийин эле жанагы бирдиктүү рейстерге ал Алинур 3 турак жайыбыз 227 номер сан менен катталган болсо, бул эртерээк 11 октябрда 224 сандуу номер менен катталган. Бул курулуп жаткан объекттердин рейстерге киргизүү жөнүндө ырастама. Вот кол коюп Меңдибаев Каныбек деген бул жака инспектор. Вот печатласын. Так, ошондо эгер муну дагы эгерде жанагы Госстройдун сайтынан кирип тактап алам дей турган болсоңуздар, ушудан дагы бир жолу өзүңүздөр дагы бир жолу текшерип, дагы бир жолу тактап алсаңыздар болот. Эми экспертизанын оң корутундусунда код деле терсе. Ооба. Биз муну көчүрмө туруп, көчүрмөсүнү кеңсебизге коюп койгонбуз. Бардык кардарларыбызга ачык жана так маалымат бериш үчүн. Азыр ушул жерден дагы бир эстетип коеюн. Көпчүлүк учурда ушул Нуркелди жөнүндө видеону тартып чыгарып атканда көбү жазып калышат. Бул Бишкекте дагы барбы, же башка жакта дагы барбы деп. Жок, Нуркелди курулуш компаниясы Ошто бар, анан Жалал Абадта бар. Азырынча ушундай. Ооба. Анан эми жанагы генерал болууну самабаган жокер эмес дейт го. Биз дагы ошо курулуш тармагында бүт республиканын аймактарында курулуш кылайлы деген ойлорубуз бар. Андан сырткары Кыргызстанда эң бийик зданияны биз курайлы деген пландар бар, жакшы изги тилектер бар. Андан сырткары бул жөнүндө маалымат, бул А блок, Өрес элиталык турак жайынын катлабанын казуу иштерини бир 10 күн болду дээрлик аяктаганыбызга. Мун азыр 5 метр 30 сантиметр жердин деңгээлинен ылдый каздык. Эми ар бир очтун кызыл менен ленталар турат го, казы кагылып. Ошонун ар бири 130 жок, 130 диаметрде ылдыйга дагы 10 метр казылат. Жана буровой машина свай болот. Себеби мунун жанагы 10 метрде бир 40 сантиметр прослой ылайып кеткен экен. Ошодон дагы ылдый өтүп кетүү максатында. Биз ошол техника бир аз ачыгын айтыш керек, күтүп калдык. Азыр ремонт болду, ремонт болуп атат. Ош шаарында Кудай буйрса 25 ноябрда деп келишим түзгөнбүз. 25 ноябрда келип туруп буровой машина ылдыйга карап казып баштайт. Ошонун арматураларын биз түшүрүп даярдап койдук. Ошон үчүн азыр бул жакта курулуш мында бир 10 күндүк убактылуу казып эле берсе, муну казып эле берсе, бетонду куюп саласыңар. Анан бул жердин жанагы 12 кабат болуп, жердин кыртышы 8 балл болгон үчүн свайдан кийин 1 метрлик арматура токуп туруп, чылк 1 метр бетон куябыз. Анда дагы сизге балким видео тартып жөнөтөм, элге маалымат бериш. Буйруса. Бул элиталык турак жайыбыз дагы 2027 жылы май айына бүтөт. Кудай буйрса документ иштери так, сатууга койдук. Бул жактан дагы кардарларыбызга сатып атабыз. Ошондо бул дагы 30 айга. 30 айга. Бирок бул эми наркы турак жайларга караганда бул баягы премиум класс деп аталган үчүн ошого жараша шарттары башкачараак болгон үчүн баасы дагы башкачараак болсо керек. Биз муну жөн гана премиум класс деп атап койбодук. Дагы бир жолу айтып өтөйүн, бул жакта жашоочулар үчүн гана колдонула турган бассейн болот. Машыгуу залы болот. Электромобилдерди кубаттаочу станция да болот. Азыр жанагы электромобилдер көбөйүп калбадыбы? Андан сырткары биринчи кабатта кышында балдар ойноочу аянтча болот. 200 батирге 150ге жакын унаа токтотуучу жай болот. Сырты дагы биринчи, экинчи кабаттары бүт мурамур таш. Экинчи кабаттан 12-чи кабатка чейин керамогранит. Бир улагада, подъездде, бир кабатында 4 батир ашпайт. Бир батирдин бир бөлмөсүнө сөзсүз түрдө күн тиет. Эки тараптуу көп батирлер. Болгон үчүн биз мунун баасыны 75 000 сомдон койдук, сомго. Алинур 3 турак жайыбыз 65 000 сом, Алинур 2 турак жайыбыз 55 000 сомдон. То есть бизде комфорт класс бар, бизнес класс бар, анан мына премиум класс бар. Мына тандоого баягы тандоо мүмкүнчүлүгү көп экен. Каалаганыңыздарды өзүңүздөрдүн баягы мүмкүнчүлүккө жараша келип ала берсеңиздер болот. Эми ар бир адамда баягы тандоо укугу болуш керек. Анткени
мындай мүмкүнчүлүккө жараша болуш керек. Өзүнүн жанагы кайсыл жерде жашагым келет дегенде бир табитке жараша болуш керек. Ошо жагынан алганда азыр жалал абадтыктар үчүн бул жерде мындай тандоо мүмкүнчүлүгү кеңир экен. Ошол эми мен жанагы Алнур бир турак жайыбыздын ачкычтарды, батирлердин ачкычтарын качан тапшырабыз деп эң акырында айтайын деп того тер жери. Того тетир. Видеону көрбөй койбосун деген максатта акырында айтып атабыз. Кудай буйрса, Жалал Абад шаарында урматтуу кардарлар, Алнур бир турак жайыны 28 ноябрь, мына бүгүн 20 ноябрь, бир жумадан кийин 28 ноябрь Спутник кичи шаарчасында Кристалл деген ресторанда саат 2-де тапшырабыз. Ар бирине ачкычтар берилет, салтанаттуу түрдө. Салтанаттуу түрдө 100% төлөм жүргүзгөн ар бир кардарга ачкычтарын беребиз. 29 ноябрдан баштап ички жасалгоо ремонт иштерин жүргүзө берсе болот. Ошого уруксат берилет. Берилет. Ыдырыс ака, сиз жанагы реклама боюнча сизди көп сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк, тартып алып кыжаат болдуңуз. Жанагы сиздин аудиторияңыз чоң, элдин алдына уят болуп калгыңыз келбей, уламдан улам сурап атпадыңызбы? Мен ушул нерсени түшүнүп жетилдик. Убада берүү оңой экен, аны аткаруу иш жүзүндө аябай кыйын экен. Мына бизге ишенип, бизди тандаган кардарларыбызга бир ыраазычылык айтам. Андан кийин жанагы командабызга ыраазычылык айтам. Мен бир өзүм гана жетишпедим бул ийгиликке. Чоң командабыз менен ар бири өзүнүн ишин так аткаргандык менен жеттик деп ойлойм. Андан сырткары сизге рахмат, бизди рекламалап, элге жарыялап бергениңиз үчүн. Биз ойлойбуз, биз дагы сизди уят кылбай, сатууда эмне убада берген болсок, иш жүзүндө ашыра алдык деп ойлойбуз. Өзү мен буга чейин дагы айтып келдим, ошол мисалы бирөө менен мамиле кыла турган болсоң, кайсы бир үмүткө байланасың да адам. Анан ошол үмүттү жанагы өзүңө алгандан кийин, ошол бирөөнү мактагандан кийин ушул уят кылып койбосо экен деп коркосуң, тиленесиң дегендей. Анан ошол биринчиден убадаңыздарды аткарып, ошол мени дагы уят кылбаганыңыздар үчүн мен сиздерге дагы рахмат дейт элем. Анткени мындай экен да, мисалы мага көбү арызданышат. Алар арызданып атканда мынтип арызданат. Ыдырыс, биз мынау Паланчиев Пустанча деген блогердин рекламасынан көрүп, анан биз мынау компаниянын үйүн алдык эле, ал бүтпөй турат дагы эле деп айтат. Ал үйдө айтпастан туруп биринчи кезекте ошо реклама кылган адамды айтат. Компаниянын атын айтпай турупчу. Ошон үчүн мен чындап эле жанагы корком да, баягы эртең жанагы мен сенин айыңан ушул компанияга мен илешип, ушинтип ушунча жылдан бери күтүп жатам деген сөз мен үчүн чындап оор. Анан ошону туура түшүнүңүздөр. Эми мен дагы баягы бирөөнү мактап атканда кайсы бир жоопкерчиликтин бир бөлүгүн өзүм мойнума аламын да баарбирчи. Анан ошол жагынан коркомун. Ошол уят болуп калбасам экен, ушулар эми мен го мактап койдум, эртең ушулар бүтүрүп берсе экен деп өзүм кошулуп, буларга кошулуп тилектеш болуп калам да мындай. Ошол сиз анда 28 ноябрь күнү Кристалл ресторанынан кардарлардын катарында сиз дагы сыйлуу конок катары күтөбүз. Буйрса. Рахмат. Макул. Өзүңүздөр уктуңуздар, дагы бир жолу Жалал Абадта Кристалл ресторанында 28 ноябрь күнү келип, ушул жерден жанагы ачкычтарды берүүнүн баягы салтанатына катышып кетсеңиздер болот. Дагы бир жолу келип, өзүңүздөр дагы кыдырып көрүп, Жалал Абад эми кичинекей, өтө чоң эмес. Жөө жүрүп деле бул компаниянын куруп аткан курулуштарын өзүңүздөр мындай кыдырып көрсөңүздөр болот. Объекттин ичине кирип, мындай касканы алып алып, ой айланайын балам, мага бир каска берчи, мына курулуштарыңарды бир көрөйүнчү, кайсыл курулушуңар кайсыл деңгээлге келди, качан бүтөт, качан башталды, муноосу качан бүтөт, тигинisi качан бүтөт деп өзүңүздөр келип сурап турсаңыздар деле ашыкча болбойт. Анткени баягы бала ыйлабаса энеси эмчек салбайт дейт. Ошон үчүн келип, сурап, кайсыл жерге жеттиңер, кандай кылдыңар, муноосу кандай болуп атат, жакшы элеби деп сурап турсаңыздар деле боло берет. Эми сурагандын айыбы жок. Ошол эң негизгиси акчабыз азыр толук акчабыз жок эле, эртең эмне кылат экенмин дебей, кээде баягы ойчу ойлонгуча тобокелчи тобашыптыр дейт. Ошон үчүн бир 10 000 долларыңыздар болсо деле алып келип, ушул жерге, мисалы ушул курулуш мен эми ишенимдүү деп атам, өзүм ишенип атам, ошон үчүн айтам. Келип ушул жерге баягы акчаңыздарды салып кое бериңиздер, чачылып төгүлүп жок болбосун. Өзүңүздөр андан ары дагы иштей бере турган болсоңуздар, ошол иштеп аткан акчаңыздарды утура алып келип салып кое бересиздер. Төлөнгөнү төлөнгөн. Акыры 30 ай экен.
дээрлик 3 жыл болуп калат. Ошол 3 жылга жакын убакыттын ичинде, 2,5 жылдын ичинде төлөп алсаңыздар үйлүү болуп каласыздар. Ал деген мүлк. Анан дагы бир сөз бар. Мен ушул жерден дагы бир нерсени айта кетейин. Эгерде дейт, ата-эне баласына жок дегенде бир бөлмөлүү бир үй алып бере турган болсо, ошол баласынын 30 жылдык, жок эле дегенде бир 20 жылдык өмүрүн үнөмдөп берет деген сөз бар. Ал деген сөз эмне? Мисалы, эгерде балада үй жок боло турган болсо, баланын биринчи эле тилеги, биринчи максаты, планы ал үй алуу болот экен. Ошол үй алам деп отуруп, майда иштерди кылып отуруп, ал өзүнүн 20 жылдык өмүрүн, баягы мектепти, университетти бүткөндөн кийинки 20 жылдык өмүрүн ошол бир бөлмөлүү бир үй алганга коротуп берет экен. А эгерде ата-эне ошону алып берип кое турган болсо, бала ошол үйдөн нар жагын, андан көрү чоңураак нерселерди, андан көрү ирирээк нерселерди, андан көрү бийигирээк нерсени кыялданып, андан көрү бийигирээк нерселерди пландап, ошого жараша аракет көрөт экен. Ал деген сөз, ата-эне эгерде баласына бир үй алып берип кое турган болсо, эми мен айтпайм жанагындай бир чоң особняк эмес, жөн кадимкидей бир батир алып берип кое турган болсо, баласынын 20 жылдык өмүрүн экономдоп берет. Урматтуу ата-энелер, эми балага кам көрөм десеңиздер, ошо баланын өмүрү текке кетпесин, бир 20 жылдык өмүрү үй алам деген нерсе менен бир үйдү кубалап жүрүп өтүп кетпесин 20 жылдык өмүрү десеңиздер, анда ошол бир үй алып берип койсоңуздар, ошону менен ата-энелик милдеттен дагы бир кыйла кутулат элеңиздер, и балаңыздарга эң жакшы бир белектерден бирди берген болот элеңиздер. Себеби баягы албетте жаратып коюу, билим берүү, андан сырткары ошо бир жанагы үй алып берип коюу баланы ошол жарым ийгилигин камсыздап берген болот элеңиздер да. Ошол жагын эске алып койсоңуздар болот. Бар болуңуздар.